Кутман кетиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда нарын жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Аны мен Наргиза Жумадил кызы тааныштырам. Кочкор районуна жаңы заманбап оорукана салынып баштады. Дополнительно мен бияка эми дренаж курдуруп атабыз. Дренажда уже жетип калдык, бир 15 күн ичинде кирип калат. Балык чарбасын колго алып, Киреши тауынын жолун тапкан элеттик фермер. Канча көп болсо суура, суу чоң, анан кислород көп болсо ошончо жылдам чоңойт да бул. Жаш кесипкөй окуучулардын ийгилиги. Алар республикалык сынакка кантип жолдомо алышты. Биздин Кыргызстандын намысын коргоп келди. Президент Садыр Жапаров 3 апрелде Дастан Транс улуттук корпорациясынын ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Мамлекет башчысы бул уникалдуу заводдун өндүрүштүк кубаттуулугун, анын ичинде атайын продукцияларды чыгаруу боюнча иштеп жаткан линияларын көрүп чыкты. Президент Садыр Жапаров заманбап технологияларды активдүү киргизүү жана атамекендик продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу зарылдыгын белгиледи. Мындан тышкары мамлекет башчысы тиешелүү мамлекеттик органдарга жана ишкананын жетекчилигине атамекендик учкучсуз учуучу аппараттарды чыгарып баштоону уюштуруу маселесин тапшырды. Дастан ачык акционердик коому электрондук, медициналык жана башка өнөр жай продукцияларын иштеп чыгууну жана өндүрүүнү жүзөгө ашырган көп тармактуу ишкана болуп саналат. Бүгүн президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров УТРКнын Ала Тоо 24 каналында УТРК Нарын студиясы аркылуу облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүн аныктаган көрсөткүчтөр тууралуу түз эфирде маалымат берди. Буга чейин мамлекеттин колдоосунда ишке ашкан долбоорлор жана алдыдагы пландар тууралуу айтып, облус тургундарынын айрым сунуштарын укту. Анда облустун экологиялык абалы, мөмө жемиштин аянттарын кеңейтүү жана курулушка керектүү бетон заводдорун куруу сыяктуу бир катар пикирлер айтылды. Бул багытта Дуан башчы айрым көйгөйлөрдү чечилип жатканын кошумчалады. Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасы 2 күнгө убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык, чек ара Кытай тараптын демилгеси менен коңшу өлкөдө Синмин күнүн белгилөөгө байланыштуу жабылат. Мындан улам Кыргыз-Кытай тилкесиндеги Торгарт жана Эркештам өткөрмө пункттары 4 апрелде саат 20:00дөн баштап убактылуу иштебейт. Алардын иши 6 апрелде кайра жанданат. Кочкордо 500 миллион сомго акыркы үлгүдөгү жаңы оорукана курулууда. 2 бөлүктөн 4 кабаттан турган имаратта бардык шарт эске алынат. Иш ыргагы өз нугунда кетсе, быйыл жыл соңуна чейин толук бүтүп пайдаланууга тапшырылат. Кененирээк кесиптешим сөз кылат. Кочкор элинин саламаттыгы үчүн заманбап шарттар түзүлөт. Ушул тапта райондук дарыгерлик практикалык борборунун жаңы имараты курулуп жатат. Курулуш өткөн жылдын күз айларында башталган. Учурда дуалдары тургузулуп, иш кызуу жүрүүдө. Быйыл жыл соңуна чейин толук бүткөрүү тапшырмасы коюлган. Жумуш азыр жакшы эле жүрүп атат, өз убагы менен баары тең эле. Мурунку объекттерге караганда сапаттуураак болот. Арматуралары калыңыраак болот. Кичине көпкө кармалып калган себеби муну астынан суу чыгып кеткен. Анан мунун астын болсо биз 6-70 кылып казганбыз. 4 метрин толтурдук таш менен. Толтурганда суу өзүнөн өзү жоголуп кетти. Анан азырдан дополнительно мен бияка эме дренаж курдуруп атабыз. Дренажда уже жетип калдык, бир 15 күн ичинде кирип калат ишке. Жаңы оорукана 4 кабат болот. 2 корпуска бөлүнүп, биринде тармактык адистер, тез жардам, лаборатория, УЗИ жана үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу калкты тейлейт. Ал эми 2 корпусунда төрөт үйү, жандандыруу, хирургия бөлүмү, операциялык блок, мед жабдыктарды стерилөө жайы жана компьютердик томография орун алат. Эми Кудай буйрса, бизде дагы ушундай Кочкор районунда тарыхта биринчи жолу ушундай 4 кабаттуудан 2 корпус чыгып атат. Бизге да жакшы сүйүнүчтүү жаңылыктардын бири болуп атат азыркы учурда. Медицина күнүгө өркүндөп өсүп жатат. Анан биз дагы ошол заманбап мед жабдыктар менен камсыздалат деген бир үмүттөбүз. Ошол анткени өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда түндүк түштүк стратегиялык жолу да ачылып атат. Элдин саны өсүп атат, кайрылган бейтаптар да көбөйүп атат. Анан биз дагы сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүгө дайым даяр болушубуз керек.
9 жолдун тому болгон Кочкор облустагы калк эң көп жайгашкан район болуп саналат. Учурда 70 миңден ашык эл жашайт. Жыл сайын элдин саны дагы өсүп, ооруканада орун тартыштыгы жаралган. Анан калса Союздан калган имараттарда бейтаптарды кабыл алууда бир топ ыңгайсыз. Андыктан элге учур талабына төп келген медициналык тейлөө көрсөтүү үчүн мамлекеттин колдоосу менен жаңы оорукананын курулушу башталган. Реанимация бөлүмү бизге баарысы детский дагы, взрослый дагы баары бир чогуу отделениеда. Ошон үчүн бизге бул имаратта азыр бизде палаталар жетишпейт. Отдельный болуш керек ар бир немегечи. Мисалы үчүн детский палатада койка жетишпейт бизде. Иштеген иш бөлмөбүз тардык кылып, бир кабинетте 2 врач иштеп, медсестраларыбыз батпай, условиябыз кичине туура келбей, ушундай кыйналыш болуп аткан мына мамлекетибиз тарабынан жаңы больница курулуп атат. Жаркыраган кабинеттерге кирип, бейтаптарды дагы мындай жаркыратып кабыл алып, бизге ошо борбордон дагы келип дарыгерлер иштейбиз деген дагы жакшы жаңылыктарды угуп атабыз. Ошо Өзүбүздүн буюрса операциондук блогубуз болот. Ар бир бөлмөдө төрөгөн аялга жана кош бойлуу аялга өзүнчө жуунуучу жай ар бир палатада түзүлөт. Эне бала менен бирге шарттар бүт бардыгы каралууда. Кочкор райондук дарыгерлик практикалык борборунун жаңы имараты үчүн президенттин турукташтыруу фондунан 500 миллион сом бөлүнгөн. Жаңы оорукана менен катар сырттан келген дарыгерлерге шарт түзүү максатында 2 бөлмөлүү 10 кызматтык батир да курулары каралууда. Нооруз Абылаев, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын шаарында негизги жолдорду оңдоо иштери бүткөн менен айрым жерлерде тротуарлар толук бүткөрүлө элек. Айрыкча Ленин көчөсүндө пландалган 9 чакырым тротуардын айрым бөлүктөрү шагылданып, жөө жүргүнчүлөр үчүн ыңгайсыздык жаратууда. Жооптуу мекемелер бул иштер жакынкы убакта улантыларын белгилешти. Алдыда кененирээк. Кээ бир жерлер туура, кээ бир жерлер жасалып элек. Жас келдем түшүшөр деп ойлойбуз да, мисалы. Баягы кеч бүтүп калды да. Эми жасап аткандар убагында кыш келип калып бүтүрө албай калдыбы деп биздин оюбуз ошо да. Эми калган эми жасалды менен бүтүшөр. Тротуарлар толук асфальтталбай калган жерлер бар да. Үзүлүп калган жерлер. Эми аны аягына чыгарат го деп ойлойм. Азыр шагылдарын төгүп атат, демек асфальт төшөйт болуш керек. Конечно, азыр басып атканда ыңгайсыздыктар көп эле. Бул жерде машиналар бурулган жерде мен өзүм машина эдим. Жолдор түшүргөн жок баягындай деп түштөдү, дагы көп жолдор да туура жолдор кошула элек. Эми анын баарысы күтөт деп отурам. Нарын шаарындагы жолдорду реконструкциялоо долбоорун алкагында республикалык бюджеттен президент тарабынан 727 миллион сом бөлүнгөн. Долбоорду ишке ашыруу жол транспорт министрлиги тарабынан 2024 жылдын сентябрь айында башталган. Аткарылган иштердин негизинде шаардын негизги көчөлөрүнүн бири болгон Ленин жана Шералиев көчөлөрү оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Бул иштер шаар ичиндеги транспорттук кыймылды жакшыртууга өбөлгө түздү. Бир топ инфраструктура долбоорлор ишке ашырылып атат, көрүп атасыздар. Нарын шаарынын жолдору жазалып атат. Анан бирок былтыр ушул жолдор негизинен бүттү, бирок тротуар, ирригациялык арыктарыбыз анан дагы көрктөн остановкалар ошолор чала жазалыптыр. Эми алар боюнча биз азыр министрликтин өкүлүн чакырып, кошумча жанагы дефектилик актылардын негизинде кошумча тапшырмаларды берип, ошолорду буюрса быйылкы жылы жасайбыз. Министрлик азыр даярдоо иштерин жүргүзүп атат. Бүгүнкү күнү долбоор толук кандуу аяктай элек. Атап айтканда, тротуарларды куруу иштери толук бүткөрүлгөн эмес. Ирригация жана суу агызуу системалары толук чечилбей калган. Жооптуу тараптардын маалыматына ылайык, жакынкы 15 күндүн ичинде аталган иштерди баштоо пландалууда. Нарын шаарынын ички жолдору боюнча заказчик жол чыгаруу департаменти, подрядчик Кыргыз Түндүк мамлекеттик ишканасы. Жалпы 9 чакырым Нарын шаарынын ички көчөлөрү асфальтталды. Куруу сезону бүтүп калгандыгына байланыштуу
быйылкы тротуарлар, жолдун кесилиштери быйылкы жыл толук кандуу өткөрүлөт. Жооптуу мекемелер жакынкы күндөрү бул кемчиликтерди жоюу иштерин убадалашат. Демек, алдыдагы убакытта шаар тургундары үчүн коопсуз жана ыңгайлуу инфраструктура толук калыптанары күтүлүүдө. Наргиза Жумадил кызы, Дастан Талантов, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Акыркы мезгилдери Теңир тоолук фермерлер мал чарбасы менен катар балык өндүрүүнүн ыгын таап, Киреше булагына айлантышууда. Алардын тизмегинде Кочкордун Кумдөбө айылынын жашоочусу дагы бар. Учурда анын чарбасында 20 тоннага жакын форель жана анын чабактары багылууда. Балык чарбасынын ишмердүүлүгү менен Жаркынай Гүлташыр кызы таанышып кайтты. Данияр Кадыров буга чейин айыл шартында бир гана мал багуу ыңгайлуу деп келген. Бирок 3 жыл мурун мындай ою орунсуз экенине көзү жетип, жалаң гана малдын этин жеп келген айылдыктар эми балык этин жаңы даамды татып көрүүгө кызыгып жатканын байкаган. Ага жараша кирешеси дагы жаман эмес. 23-тө баягы куруу иштерин жаңы баштаганбыз. 25-тен баштап иштей баштады. Балыктын түрү болсо радужный форель, ылдам өзүүчү балыкта. 15 грамм кезинде алып келебиз. Ошону өстүрүп, бир 5 килограммга чейин чыгарган вакыттар болду. Балык чарбаны түзүү жана аны жүргүзүү талыкпас эмгекти талап кылат. Ар бир балыктын көлөмүнө жараша тоют берүү, суу агымын көзөмөлдөө сыяктуу иштер үзгүлтүксүз болуп туруусу шарт. Дарак бир жерден көгөрөт дегендей, мындай мунун күтүп туруш керек да. Мунун өсүшү да жайда. 2 жылга чейин кармайсың, ошонун корму жанагыдай кымбатыраагын берсең жакшы өсөт. Келип карап, жем чачканда рахаттанасың. Көбүрөөк жегенне жараша болот. Жебей калса, аппетити жок болуп калса, өзүңдүн настроениең жок болуп баштайт. Жана мал баккандай эле да бул деле. Эң башкысы балыктар сапаттуу эт берүүсү үчүн көлмөнүн тазалыгы чоң мааниге ээ. Бул үчүн табигый булактын суусун пайдаланып, 1,5 гектар аянтка көлмө курган. Анда чабактан тартып салмагы 5-6 килограммга чейин жеткен тоо форелдери багылууда. Кислород канча көп болсо сууда, суу чоң, анан кислород көп болсо, ошончо ылдам чоңоет да бул. Размери менен ар бирөөнүн, бул клетканын ар бирөөсү менен. Мисалы мында болсо бир 150 граммдык болсо, тегинде 300 граммдык, тегинде 1 килограммдык размери менен да ар бирөөсү. Кормунун дагы размери бар. Кичкийне майдасын бересиң, чоңуна чоңун бересиң, ушундай. Жергиликтүү фермер балык өндүрүүдөн сырткары мал чарбасын дагы колго алган. Айтымында санга эмес сапатка басым жасоо керек дейт. Салмагы чоң болот экен, сатканда дагы бийик, мындай салмактуу анан баалуу да болот экен да. Негизи пародага эле өткөн жакшы экен. Майда кыргыз койлор бар да, чоңдору бар, майдалар болгондо алар баа болбой калып атат да. Мисалы кыргыз койдун косусун 3 кой косуну булардын бир косусу эле баасы келип калат экен да. Табигый таза сууда өстүрүлгөн форель башка балыктардан сапаты менен айырмаланып, рынокто суроо талап жогору. Мындай чарбалар айыл жергесинде жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, калктын киреше табуусу үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Жаркынай Гүлташыр кызы, Дастан Талантов, Мирзат Муталипова, Нарын жаңылыктары. Нарындык жаш кесипкөйлөр ширетүүчүлүк, ашпозчулук, тигүүчүлүк кесиптери боюнча республикалык этапка жолдомо алышты. Алар каладагы Мамет Мырзабеков атындагы номер 87 кесиптик лицейдин окуучулары. Учурда билимдерин дагы тереңдетип, устаттардын тажрыйба алмашууда. Окуу жайдагы даярдыктан кийинки материал. Бала кезинен ашпозчулук кесипти кыялданган Бек Мырза кесиптик лицейинде 1-курста билим алып жатат. Ал жакында өткөн дүйнөлүк көндүм Кыргызстан улуттук сынагында ашпозчулук иши боюнча 1-орунду багындырды. Албетте баары тең оңой болгон жок. Кыйынчылыктар да болотту, бирок ошол кыйынчылыктарга карабастан жеңип чыгууга мүмкүнчүлүктөр болду. Мен ойлойм, ал жерге биз жөн гана ошо конкурс үчүн таймаш үчүн барган жокпуз деп. Bir четинен таймашка барсак, экинчи четинен бири-бирибиз менен башка окуучулар менен тажрыйба алмашканга дагы мындай мүмкүнчүлүктөр көп болду. Даярдыктар аябай жакшы, буюрса аяктан дагы орундарды камсыз кылабыз деген жакшы үмүттөмүн. Ресторанды ачканга өзүмдүн жакшы ниеттерим бар.
Сынакта ашпозчулуктан сырткары ширетүү технологиялары, мода технологиясы боюнча облус боюнча катышкан 3 окуучу тең жеңишке жетип, азыр республикалык этапка даярданып жатышат. Алардын айтымында устаттарынан алган билим, тажрыйба баарынан маанилүү дешет. WorldSkills 2026 конкурстун биринчи орунду алышыма менин мастеримдин эмгеги зор. 5 атамдаш болду. Жана экинчи курстагыларда болду. Жана ошолордун арасынан менин юбкам эң жакшы деп. Сүрөт тартканда 4 модель тарттык алдарты менен. Ага 1 саат берилди. Ошо 1 сааттын ичинде 4 модельди тең тартып бүтүрдүк. Ошол жагы да жакшы болду. Учурда аталган окуу жайда 280 окуучу билим алып, 9 багытта билим берилет. Мында теориялык билимдер практикалык көндүмдөр менен айкалышып, заманбап тиешелүү техникалык база менен камсыздалган. Жыл сайын Кудайым буйрса ошо биздин кесиптик билим берүү системасына дагы мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулуп, материалдык техникалык базабызды чыңдоодо алгылыктуу, өзүңүздөр көргөндөй алгылыктуу иштер аткарылып атат. WorldSkills Кыргызстан коомдук фонду тарабынан 3 жылдан бери уюштурулуп келатат бул кесиптик чемпионат. Былтыркы чемпионатта дагы бир окуучубуз бардык баскычтарын жеңип, Кыргызстандын атынан Кытай мамлекетинин Тайбэй шаарындагы дүйнөлүк чемпионатка катышып, биздин Кыргызстандын намысын коргоп келди. Бул окуу жайда аяктаган студенттер өз адистиги боюнча ири ишканаларда өндүрүш тармагында эмгектенүү менен коомго да пайдасы чоң. Айрыкча заман талабына жооп берген кыска мөөнөттүү IT жана техникалык багытты тандагандардын саны жыл сайын жогорулап келет. Гүлбебе Жанышбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн, амандыкта көрүшөлү.